Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин Опуртал оюндар аттуу повестинин 4-чү бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Күз аягы кыштын ороп арасында чүй өрөөнүндөгү айылдарда тойлор көп болуп, алар улак тартыштар менен коштолот. Аргымагы бар ар бир эр жигит кан дүргүткөн бул оюнга катышпай кое албайт. Андыктан баардык эле айылдардын бирден көк бөрү командасы бар десе болот. Кайнарлардагы командасын такшалткыча татыктуу аттар менен жигиттерди издегиче мындай тойлордо калтырышкан жок. Кайнар өзү чыпчаң бир ай дегенде ооруган башы басылып, аксаган буту күч берип, калыбына келип кадимкидей оюнга аралаша баштады. Ушундай тойлордо алар Шумкар командасы менен кээде кездеше калып, аларга тең келе алышпаса да мурункуга караганда тыңып калганын байкалтып, ушинтип жүрүп отурушса тең ата ойногонго мүмкүнчүлүктөрү бар экени көрүнүп калды. Бийка болсо бош убактысы болуп калса эле банандан мол алып, атканага жөнөп калчу болду. Кентавр анын ширин бананын күтсө, Кайнар болсо өзүнүн көңүлсүз жашоосуна түр берген бул кыз көпкө келбесе сагынып, сары санаа болуп жүрдү. Бийка Кайнардын шар жүргөнүн, куулук шумдугу жоктугун, жасакерленбеген мүнөзүн жактырганы менен анын шаарга коошпогон тоңдугу менен энөөлүгү, билимсиздиги көңүлүнө төп келе бербеди. Ата-энеси да анын тоолук тоң немеге жакындап бара жатканын жактырышпай, айрыкча энеси Кайнар тең эмес экенин улам айтып, кулак кужурун алып көңүлүн суута берди. Ал аңгыча кыш күчүнө кирип, жаңы жыл жакындаганда команда каникулга тарап, Кайнар бир айдай айылда ата-энесинин жанында жүрүп келсе, Азимжан өзүнө ден сакчылыкка дайындап коюптур. Мындай жумушта иштемек тургай түшүнүгү да жок Кайнар иштебейм деп баш тартты эле. Ден сакчылык андай деле баш ооруткан татаал жумуш эмес экендигин түшүндүрүшүп, атайын адистен бир жумача окутушуп, куралды кандай колдонушту жакшылап үйрөтүштү. Президенттин администрация жетекчисинин жумушу Ак үйдүн айланасынан көп чыга бербеген жумуш болот экен. Кечке атайын ден сакчылардын бөлмөсүндө зеригип, түнкүсүн Азимжандын үйүнүн короосундагы чакан үйдө саксактап отурмай болуп, калган 2 күнү атканада өткөн, бир буту Чылаада, бир буту өлкөнүн эң башкы башкаруучулары эмгектенип жашаган Ак үйдө болгон кызык да, бирөңчөй да жашоосу башталды. Бийканын жашоосунда дагы ушул арада өзгөрүү болду. Бирөңчөй күндөрдүн биринде аны бир жигит айланчыктай баштады. Руслан аттуу бул жигит айылда төрөлүп өссө да, шаарда билим алып, көп жыл жашагандык кылып, айылдык салт менен шаар маданиятын жакшы билип, орусча менен кыргызчаны бирдей сүйлөп, турмуштун ачуу таттуусун жакшы эле көрүп, тепкен машинасынан эле бутка туруп калганы байкалды. Анын үстүнө Бийкадан дагы жашы улуураак экен. Ага мамилесин да аяр кылып, олуттуу сунуштары менен ойлондуруп койду. Айрыкча Бийканын ата-энесине Кайнарга караганда ал карыш-карыш эле өйдөдөй сезилип, мындай жигитти колдон чыгарбоону суранмак тургай талап да кылып киришти. Ансыз да карадалы бойдон турмушка чыга албай каламбы деген көңүлүндө коркунуч бар Бийка 4 жагы төптөй, кынтыксыздай жигиттин олуттуу мамилесине туруштук бере албай, бир жагынан ата-энесинин сөзүнөн чыга албай, Руслан эртең эле колун сурап, бүрсүгүнү эле айылына алып кетейин десе макул болгону калды. Бирок Руслан канчалык сүйөм, күйөмүн билдирип, кымбат белек бечкектерин аябай, жетим көпөлөкчө Бийканы айланчыктаганы менен үйлөнөлү же алам деген сөзүн айтпай маал катып туруп алды. Ал арада Бийкада сезимдерин талдаганга жетишип, Русланга андай деле ысык сезими ойгонбогонун, аны жөн гана жактырарын аңдады. Ошентип жакындан таанышып, ысык кызык мамилелери өөрчүгөндөн баштап, жолугуша калганда же коштошкон кездерде Руслан Бийканын эрининен назик өөп,
кучагына кысып, жалынып жалбарган сөздөрдү да айтып, акырындан аны өзүнө дене жагынан да, көңүл жагынан дагы көндүрүп, дагы бир үйүнө жеткирип келген кечтердин биринде кадимкидей машинасынын ичине баса калып жакшы эле уйпалап, эмчек башынан, талуу жерлеринен сыйпалап, ычкырына асылганда баятадан жапайы кумарга алдырып аптыга түшкөн Бика селт этип эсине келип обдулуп ордунан тура калып: не надо, кереги жок деп Русланды чала бучук түртүп жиберип машинадан түшө качканда, супсуну сууй түшкөн жигит дагы артынан түшүп ээрчий басып: кечирип койчу Бика, кармана албай калдым деп байкабай кылган кылыгы үчүн жалдырай түшүп кечирим сурады. Жакшы кал деп ушул сөзү менен эле кечиргенин билдирген Бика эртеси эч нерсе болбогондой эле мамиле кылган. Ушинтип жүрө баштагандарынан бери Бикага жолукпаган бир дагы күнү калбаган Руслан анын атканага каттаткан жылкыга болгон ышкысын байкап, машинасы менен бир-эки жолу жеткирип барып, Кайнар токуп берген аттар менен сейилдеп да келишти. Бикага болгон сезими биринчи жолу көргөндө эле козголуп, барган сайын күчөсө да тартынчаактык кылып, чыгымбастык менен колдон чыгарып жибергенин ошондо гана түшүнүп, аргасы жоктон гана жылуу мамиле кылып, алардын сейилдөөсүнө жардам көрсөткөн Кайнар ичтен тына муну менен келишпеске айласы калбады. Алардын ошондой кезектеги ат бастырып сейилдөөсү аяктап, Бика кентаврга көндүм болгон бананын берип, анын чылбырын Кайнарга карматып, жылуу коштошуп, машинага түшүп кеткенинен кийин Кайнар өзү жактырган аял затынын бөлөк бирөө менен кеткенин умсуна карап, машина бурулуштан кызыл жарыгын күйгүзө көздөн кайын болгондо, аттарын жетелеп атканага кирип, аларды байлап караса, Бика чалып жатыптыр. Ала калса, кое бер акмак деген Биканын ачуулуу үнү жаңырыктап өчүп калбаспы телефон. Эмнеге мени акмак деп жатат деп алгач териге түшүп, анан бир нерсени аңдай калып, дароо эле кентаврга секирип минип, олбуй-солбуй камчыланып жанагы машина кеткен тарапты карай татырактата чаап жөнөдү. Бул убакта өзүн зордуктамакчы болгон Руслан менен Бика жан аябай кармашып жатышкан. Руслан атканадан алыстап, көздөн далдороок ээн жерге жеткенде эле машинасын токтотуп, алгач баягысындай эле бети башынан өөп жыттап, бүт денесин сылап сыйпай баштаганда эле ээн талага бекеринен токтотпогонун, жөн жерден минтип жатпаганын билген, зордуктарынан шекшиген Бика телефонун даяр кармап, андан мурда чалышкандыктан белен турган Кайнардын номурун басып жиберери менен Руслан да чечкиндүү аракетке өтүп, басып жыгылып, чечинткенге аракет кылып киргенде Кайнарды жардамга чакырганга үлгүрбөй, бирок кое бер акмак деген сөзү ага угулганын билбей, зордукчу менен жан аябай кармашканга өткөн болчу. Руслан жаткыра калган отургучтан эптеп уунап түшүп, машинадан чыга качкан Бика тигил кичине буйдала түшкөндө эшик төрчө качып барганга араң үлгүрүп, кайрадан капшыра кучактаган зордукчунун бийлигинде калды. Ал кара күчкө сала машинаны карай сүйрөгөндө, колу бошой түшкөн Бика Русланды бетинен апчып алды эле: "Жалап!" деген сөгүнүп алган Руслан бир силкип Биканы жерге жыгып, пальтосун жакадан ала күчкө сала ал жайта тартканда, топчулары ыдырап эле кетти. Руслан ушул күүсү менен бир силкип пальтону Биканын ийини ылдый шыпырып түшүп, кийими жукара түшкөн кызды белинен капшыра кучактап, кайрадан машинага киргизгенге дал бастай баштады. Бика эшиктин туткасына эки колдоп жабышып, Руслан күчкө салса да кое бербей жатканында ат дүбүртү чыгып, капыл-тапылдан пайда болгон Кайнар кентаврдын үстүнөн секирип түшүп, Биканы бошотуп бери бурула берген Русланды ичтен ары тээп, бет талаштыра берип калды. Күтүүсүз катуу соккудан бүкчүө түшүп араң оңолгон Руслан кийинки муштумдарды тосконго белинденди. Руслан бала кезинен эле бокска катышып, спорт чебери деген наамга чейин жеткен жайы бар эле. Андыктан Кайнардын ачууга алдырып, иретсиз шилтенген кийинки соккуларын жеңил кабыл алып,
оңой буйтап, кайра өзү бир-эки муштап калды. Сендиректей түшкөн Кайнар кайрадан чыйралып Русланга үстүккө босток соккуларды жиберип, ичтен ары таамай тептеле өзөргөн ичин басып, бүкчүйүп барып эптеп үйдө болду. Ошентип жан аябай былчылдаша мушташып киришти экөө. Кайнар канчалык көчө мушташын көркүнө чыгарып жүрсө да, чебер мушкерге алдырып бир кезде таамай тийген соккудан улам чалкасынан жыгылды. Руслан эми кандай жанчыса да болчудай болуп калган каршылашына бир аттап жетип, аны обдулта койбой, тепкилейин дегиче болбой, арттан урган катуу соккудан улам Кайнардын жанына учуп түштү. Эки эркек мушташкыча эсине келе түшкөн Бийка Кайнарга кантип жардам берерди билбей туруп калды да, ээси кайсы жерден түшсө ошол жерде туруп калмайы бар кентаврды көрүп, ага жетип барып, эптеп минип, катуу желдирип келип, Русланды артынан урдургандагысы болчу бул. Эси эңирей түшкөн Кайнар эптеп ордунан обдулуп жанына жыгылган Русландын үстүнө мине калып, кол кычуусу кангыча бетин түздөйүн деди. Бирок анын жер сүзгөн жаман абалын байкап, ал оюнан айныды. «Садись, поехали!» дегенде гана бир секирип ага учкашкан Кайнар Бийканын артынан кучактай бергенде, ал жумшак колдору менен колун кысып койгондо, мындан улам анын ыраазычылык билдиргенин сезди. Ошол бойдон Бийка атканага көпкө чейин келген жок. Русландын айбандык жоругунан улам жан дүйнөсү жабыркап, шагы катуу сынган кыз далайга өзүнө келе албай жүрдү. Анда-санда чалып, алабал сурашкандары болбосо, көптөн бери жолукпай, Бийканы көргүсү келип жүргөнүндө кыз өзү туулган күнүнө чакырып калды. Эртеден кечке элеп-желеп болуп даярданган Кайнар чакырылган убагында кучак толо гүл көтөрүп, Бийканын күмүштү жакшы көрөрүн эске алып, күмүш билерик алып жетип барды. Бетинен жумшак сүйүп учурашкан соң, Бийканын берекелүү дасторконунда отурган бул үй бүлөнүн эң жакын адамдарына анча аралаша албаса да, үй ээлеринин өзүнө өзгөрүлө түшкөн жакшы мамилелерин байкады. Чала тааныш, өңчөй шаардык, жалаң орусча сүйлөшкөн, турмуштук кызыкчылыктары, түшүнүктөрү башкача кишилердин арасында өзүн эркин сезип, каалагандай көңүл ача албаса да, Бийканын жетим көпөлөктөй тегеренген жумшак мамилеси менен сыйчыл камкордугу тартынуусун жоюп, көңүлүнө жагымдуу сезим тартуулады. Ал тургай Бийка аялдамага чейин колтуктай басып узатып келип, «Жакшы бар!» деп кол сунуп өзүнө умтулганда, Кайнар аны бекем кучактап, ууртунан аймалап жибергенде, Бийка да саамга өзүнө кынала түшүп, эриндери кыбырап аймалоосуна жооп кылгансыды. Кыздын гүл бурак жыты көңүлүн өрдөп, кубаныч менен үмүттөн жаралган жагымдуу сезим жүрөгүн өрөп күтүп, Бийканын эриндери тийген уурту дуулдагансып автобуста эс мас абалда келе жатты. Ушундан соң экөөнүн мамилеси кыйла жакшырды. Бир күндө жок эле дегенде бир жолудан чалышып, Бийка да атканага байма-бай каттап, Кайнар аны бир жолу концертке чакырып коштошкондорунда баягыдай таттуу өбүшүүнү кайталашты. Кайнардын Бийкага сүйүүсүн билдирүүгө бир аз гана чечкиндүүлүк жетишпей, ыңгайы келишпей жаткансыды. Ал күнү Кайнар ден сакчылык жумушунда эле. Бийка чалып калды. «Мына бул аянттагы сүрөт саткан галереяга келе аласыңбы?» деп. Жүрөгүн ээлеген кыз чалып жатса кантмегиле, Азимжандан 1 саатка уруксаат сурап жетип барды. «Берен Арстанбеков дегенди уктуң беле?» деди Бийка учурашкандан кийин эле. «Угуп жүрүптүрмүн. Депутат беле?» «Мурун депутат болгон. Ал менин атам менен ак ининин балдары болушат. Кыскасы жакын тууганыбыз». «Түшүнүктүү. Анан ошол киши 70-ке чыгып юбилейин өткөрүп жатыптыр. Подаркага жакшы картина издеп жүрөм. 70-теги кишиге сүрөт берсе кандай болот? Биз деле ошону ойлодук, бирок ал киши искусствону баалайт. Анан ат оюндары менен бүркүт-сүркүт дегендейлерге кызыгат экен. Ээр токумду ат мингизиш керек го анда. Кымбат болуп жатат. Анын үстүнө элдин баары эле ат мингизет болушу керек. Биз мындай чисто символический бир оригиналдуу сувенир же картина берсек дегенбиз. Ылайыктуусу бар бекен анан? Бирөөсү турат, сен көрүп көрсөң сага жакса алалы. Мен деле сүрөт жагын түшүнө бербейм.
Улакчылардын сүрөтүнчү? Билбейм, жүрсөң барып көрөлү. Талаанын чаңын асманга көтөрүп, 10 чакты атчан улак тартып бара жаткан чоң сүрөттү көпкө карап турган Кайнар өтө эле кооздоп, жомок кылып жибериптир. Кандайдыр жасалмалуудай сезилип жатат, деди. Адамга таасир этиш үчүн краскасын коюу сүртүшөт да. Булардын чыныгы улакчы экенине ишенген жокмун, деп азга ойлоно түшүп, анан жандана сүйлөдү. Кое турсаң, Бика, жандуу, чыныгы улакчылар турса, силерге бул сүрөттөн эмне кереги бар? Кандай жандуу улакчылар? Мына мендей. Түшүнгөн жокмун. Атаңдын тоюна улак тартып барып таштасак кандай болот? Ошентсек да болобу? Илгертен эле ушундай салт бар. Болгондо дагы той ээсинин баркын көтөргөн жакшы салт. Эгер өлкөнүн эң күчтүү көкбөрү командасынын коштоосу менен атаң улак тартып барып таштаса, аябай эсте калаарлык болмок. Папам улак тарта албайт да. Аны биз коштоп барабыз. Мейли, папама айтып көрөйүнчү. Берен атага жакшы бир сюрприз жасасак жакшы болмок. Анткени ал бизге көп жардам берген. Сен барып папашаң менен кеңешип көр. Менин идеям жакпаса, ушул сүрөттү аласыңар да айла жок. Если папам макул болсо, кечинде звонить этем, дагы сүйлөшөбүз. Ооба, биз ансыз деле Нооруздагы оюнга даярданып жатабыз. Тартып барганга бир улак сатып алсаңар болду. Башканын кереги жок. Атаңа түшүндүрүп, макул болсо мага чал. Макул. Бика кечинде чалып, атасы макул болгонун айтып, эртеси жумуштан чыккан соң алардыкына барып, болор ишти дагы да талкуулашып, майда чүйдөсүн такташты. Кыштан семиз чыккан аттарды сууткуча команда 10 чакты күн мурда машыгууну башташкан эле. Бул той ушул жылдагы алгачкы той болгондуктан жигиттер көңүлдүү кыймылдашып, жаңы тиктирген алды жагында Азамат, арт жагында катар номурлары ак менен жазылган көк кийимдерин кийишип, баштарына кызыл козунун көрпөсүнөн тигилген тебетейлерин баса кондурушуп, Биканын атасын ортого алыша шатыра шатман жөнөп калышты. Оңдой берди болуп, той ээсинин үйү айыл четинде экен. Анын айланасына боз үйлөр тигилип, жөөчөндөр менен атчандар кара таандай жайнап, автоуна батпай той кызуусунда экени алыстан эле байкалды. Биканын атасы азык улак тартып келе жатканы эбак эле угулуп, айылдын аты бар эркегинин баары аттанышып, удургуй чабышып, тобун бузбай катуу келе жаткан Азамат командасына туш тараптан чабуул коюшуп, улакты жулуп кетишке аракет кылышты. Улакты азыктын үзөңгүсүнө бастырышып, эки жагынан Эрик менен Кайнар тизгинден ала сүрөшүп, башка оюнчулар каршылаштарды өткөрбөй, уюшкандык менен каккан шынаадай эле тоскоолдорду жарып кирип барышып, той ээси Берендин алдына улакты ташташкандарында, кыйкырык чуунун коштоосунда той ээси дегдеңдей чуркап, аттан түшө өзүн карай баскан тууганын утурлады. Баракелде, азыгым. Сага чексиз ыраазымын. Кем болбо. Мен сенден муну күткөн эмесмин. Рахмат, деп иниси менен кучакташа кеткенде, ары жакта белин турган Бика менен апасы чапан чапкытын көтөрүнө жетип келип куттуктап турушту. Ат оюндарын сүйгөн Берен өзүнүн тоюна өлкөнүн мен деген күчтүү командаларынын бири куттуктап келгенине жетине албай турганда, азык да Кайнарды угуп туура кылганына кудуңдады. Алаңгыча көкбөрүгө бата берилип, Азамат командасы менен ушул айылдын улакчылары бет келишти. Каршылаштары канчалык көп болбосун, уюшкан, машыккан азаматчылар аларды оңой эле алдап, ары бери ойнотуп, үстөкө босток упай жаратышып, көкбөрүнү көркүнө чыгарышты. Бирок бул күнү улак тартып куттуктап келген азаматчылар гана эмес экен. Түштөн кийин кадимки Зулкар өзүнүн командасы менен келе жатканы угулуп, бат эле 7-8 атчан талаа кезей удургуй чабышып жакындап кирип келишти. Зулкарды ортого алып, улакты анын такымына бастырышкан шумкарчылар ошол күүсү менен келип Берендин алдына таштамакчы болушканда, азаматчылар ага жол бере коюшпай, көптүк сүрмө тобуна сала мизин кайттарышып, алардын тыкыз ортолоруна омуроолой кирип барышып, тобун бузуп жиберишти.
Эки жагында эки коштогон жигити болбосо, дээрлик жалгыз калган Зулкардан кегин алар кези келгенин аңдай калган Кайнар кентаврга катар-катар камчы басып, эки аттын ортосуна сайылып, өжөрлөнө жиреп, Зулкарды коштоочусунан ажыратканга дал бастады. Аттардын туткакташкан күүсү менен талаанын далай жерине сүрүлүп барашкандарында Зулкардын коштоочулары ката кетиришип, бири оңго, бири солго тартыша, ортолорун ого бетер ачып алышканда, арттан келген Кайнардын бир өнөгү ошол ачыкка сүңгүп кирип барды да, аны ого бетер кысып баштады. Улакка эбак жетип жармашкан Кайнар кара күчкө сала булкканда Зулкардын буту үзөңгүдөн тайып, ээрден көчүгү кылт этип ооп жан талаша жалга жармашты. Бирок кармана албай жерге жалп эте жүз төмөнүнөн кулап түштү. Уятынан улам оорук сунууну да сезбей кандай түшсө ошондой обдула калган Зулкар бозала боло ашата сөгүнүп алып, не кыларды билбей туруп калганда, той ээси баш болгон көрүп тургандар бүт бул куттук айтып келген улуу адамды бозала кылган жигиттердин жоругуна нааразы болушуп, Зулкар өз жазасын алганын эч ким аңдабады. Кайнарга ушул гана керек болчу. Ал нары жака барып, улакты таштап жиберди эле, Зулкардын жанагы эки улакчысынын бири эңип алды. Экинчиси болсо анын атын кубалап барып, суулуктан алып кожоюнун карай жетеледи. Улакчы Зулкардын атын алдына туура тарта берип, өзү секирип түшүп, аны колтуктап мингизегенде, экинчи улакчы улакты ашырмакчы болду эле ал "Алып бар эй, нары!" деп сөгүнүп жиберип, той ээлерин карай жай бастырды. Жакшы ой менен куттук айтып келип, бозала болуп шагы сынган ал той ээлерине жете берип, жасалма жылмая: "Ассалому алейкум, канжезде, тоюңуз кут болсун", деди. "Рахмат Зулкарбай, сен бизди кечирип кой, жаштар куштук кылып коюшту окшойт. Болбосо биз айттык эле, катуу кетпегиле деп." "Эч нерсе эмес, оюнда боло берет да. Ошентсе да туура эмес болуп калды. Ал күнөөбүздү эжең экөөбүз жууганга аракет кылабыз." Бул жерде той ээлеринин эч кандай күнөөсү жок экенин, бул Кайнардын өткөндөгү сабалганы үчүн өзүнөн өч алганы экенин билген Зулкар той ээлерине таарынган деле жок. Азимжандай Люктун колтугуна кирип кеткен бул суу мурун улакчыны кантип жазалашты ойлоно баштады. Улакчы менен Көкбөрүдө гана кездешээрин ойлогон ал ошондой оюндардын биринде өзү болбосо дагы башкалардын колу менен жооп беришти болжолдоду. Бул тойдо дагы бир байкаганы Азамат командасынын күчтөнүп бара жатканы болуп, ушундай ыргакта жүрүп отурушса, өзүнүн командасын артка таштаарын болжоп, эртеси эле темир машыктыруучуга чалып, улакчыларды чогултууну буйрду. Ошентип жаз жадырап күчүнө кирип, күн түн теңелген кезде ушул жаздагы бирден бир Нооруз майрамына карата жылда өткөрүлчү чоң мелдеш башталды. Мелдешке катышкан 12 команда 6-6дан 2 топко бөлүнүп ойноп, топто биринчи, экинчи орунду камсыз кылган 4 команда финалда беттешмей болду. Чүчүкулак кармашууда Азамат менен Шумкар бир топко кошулуп калышып, калган командалар чабалыраак болгондуктан экөө тең финалга чыгары мелдеш башында эле билинип калды. Оңдой берди болуп, топ ичинде бул эки күчтүү команда бири-бири менен жолугушпай туш келген алсыз командаларды чоң эсеп менен утуп, көп упай топтошо биринчи орундарды камсыз кылышты да финалга жолдомо алышты. Башка топтон суурулган командаларды экөө тең аз эсеп менен утушуп, дал Нооруз майрамы күнү өлкөнүн эң кыйын командалары оюн талаасынан беттешти. Жеңишти гана болжоп, утушту гана эңсеген жигиттер аянышпай кырчылдашкан, кыл чайнашкан кармаш катуу жүрдү. Упай боюнча улам бири озуп жатып, оюн аягында Шумкарчылар тажрыйбалуулук кылыштыбы, же ийгилик кушу коно жүргөн ордун кыйбадыбы, Зулкардын командасы жеңишти бир упай менен гана илип кетти. Жеңилүү ызасын тартышкандары менен, жеңишти мурундун учунан тарттырып жибергендерине өкүнгөндөрү менен Азаматчылар көп деле капаланышпады.
Жылда өздөрүн чоң эсеп менен утуп жүргөн команда менен тең ата оюн өткөрүп, ал тургай жеңип ала жаздагандары деле чоң ийгилик болчу. Азимжандын дагы оюнчуларынын бул оюнуна купулу толду. Күздөгү президенттик кубокту утууну мелжеген ал байгени оюнчуларга теңме-тең бөлүп берип, татыктуу оюндары үчүн куттуктады. Дагы да тынымсыз машыгып, кийинкиде Шумкарды утууну талап кылып, бул үчүн өзү да жардамын эч аябасын убадалады. Ал Кайнарды командадан бөлө мындай жетелеп, колун ийнине кое: «Президенттик кубокту унутпа», деди. Бул сөздүн ары жагында өзүнүн жакшы убадасы бар экенин эстеди. Бул мелдештеги Азаматтын оюндарын калтырбаган Бика сыйлык тапшыруу аземи бүтөөрү менен сыртты карай шашылган эл чыгып бүткүчө күтүп турду да Кайнарга телефон чалды. Оюндан соң телефонун жаңы эле колуна алган Кайнар сүйүктүүсүнүн белгилүү жерде күтүп турганын угуп, кайра артты карай чаап келди. Экинчи орунду алгандары менен куттуктап, кентаврга банан жедирип, чабандесине гүл карматып, экөө оюнду талкуулагыча жөө басышып сыртка чыгышса, Кайнар менен Эрикти жоон топ классташ кыздар, балдары күтүп турушуптур. Кайнарды жеңиши менен кызуу куттуктап, бакка-шакка түшкөн алар аябай көңүлдүү экен. Жигиттеринин шайтандын суусунан сеп этип алгандай түрлөрү бар. Алар Биканы Кайнардын сүйлөшкөн кызы катары кабыл алышып, ошого жараша башынан аягына чейин сынаакы көз жүгүртүшө, колун бекем кыса таанышышты. Аяш дешип, айылдык одуну тамашаларын шаардык кыз кандай кабыл алаарына карабай айтышты. Баарынан дагы Азем аттуу сулуу чумак, жарашыктуу кийинген кыз Кайнарды сагынгандай бекем кучактап, бетинен өөп, сугун арта кадала караганы Биканын кызганыч сезимине тийип өттү. Өзүн эптеп эле бир кемчилик тапкысы келгендей аңтара караганы кыжырына тийди. Ал Кайнардын колундагы өзү берген гүлдү ала качып, ал өзүнө гана арналгандан бетер кумарлана жыттап, аярлай кармап, төшүнө басканда Кайнарга өзүнүн белегин башкага берип койгону үчүн таарына да түштү Бика. Буларга эч коошпой, өзүн чоочун сезген ал Кайнар менен шашылыш коштошуп, анын таксиге салып жиберейин дегенине болбой, биринчи келген автобусту тосуп, бул жерден кеткиче шашты. Азем менен Кайнардын мамилеси Бика кызгангандай эле бар болчу. Азем бекеринен кыса кучактап, өөп, жөн жерден кадала караган эмес. Анткени экөөнүн ортосунан балалык сүйүү өткөн болчу. Бармактайынан башталган экөөнүн жактыруу сезимдери улам чоңойгон сайын көктөп жүрүп отуруп, кийин сүйүүгө айланган эле. Класстагы эң жетишпеген, анысына кошумча аябай тентек баланы класстагы жакшы окуган, үлгүлүү кыздын жанына отургузуп жатып, класс жетекчи эжей экөөнүн көңүлдөрүн бириктирип койгонун ойлобосо да керек анда. Ошентип бир партада отурган кездеринде күндө 2-3 жолудан урушуп жүрүшүп, кийин 4-5 класска барып кичине токтолуп калышкандарында ынтымактуу болуп, бири-бирине аяр мамиле кыла башташкан. Башка кыздарды чырылдатып колун толгоп, чачынан тартып, ыйлаганга чейин жеткире тийишкен. Эжейлерге да баш бербеген суу куйду тентек Кайнардын Аземдин алдында майтарыла түшкөнү, башкаларга текебер, теңсинбей караган, өзгөчө эркек балдарды жер жеберине жеткире урушуп, бүт классты чарк эмере башкарган тыкылдаган тың кыз Кайнарга келгенде эле жумшарганы алгачкы тун сүйүүнүн белгилери болсо керек. Кийин 10-11 класстарда Кайнар кадимкидей токтолуп, Азем дагы классты башкаргандыгын койгондо экөө кадимкидей кыз жигит болуп жүрө башташты. Далай кечтерди бирге өткөрүшүп, сыр айтышып, келечекте чогуу болжошкон, отуруштарда кыналыша бийлешип, жарыгы өчүрүлгөн бөлмөдөгү жай музыка ыргагында кучакташа ыргалышып, ооздорунан сорушуп, бири-биринин тумсак денелерин сылап-сыйпап көрүшүп, эркек ургаачы катары гана кошулууга даашкан эмес. Экөөнүн бул мамилеси бүт айылга белгилүү болуп, окууну бүтүшөөрү менен баш кошушат деп ишенип калышкан. Бирок турмуш деген башка экен.
балалык сүйүүң менен башка аруу кыялдарың менен анын иши да болбой өз агымында аңтарылып кете берет тура. Окууну бүткөн соң экөө тең эле шаарга окуганы келишкен. Бирок Кайнар дене тарбия институтуна өтпөй калып айылга кетип, күздө аскерге чакырылды. Азем болсо жакшы окугандыгына жараша мединститутка өтүп окуп калды. Телефон деген неме өнүккөн бул заманда жакшы эле байланышып турушкан. Бир күн эле Аземдин телефону күтүүсүз өчүп, ошол бойдон ың-жыңсыз жоголду. Анан анын турмушка чыккандыгы тууралуу суук кабарды укту. Укканда да Аземдин өз эрки менен өзү окуган институттун жогорку курсундагы жигитке турмушка чыкканын, ал тургай классташтары жоон тобу менен барып үйлөнүү үлпөт тоюна катышканын укту. Алгач буга эч ишене албай дел болуп туруп калды. Кайгысына эс мас боло жүрөгү ооруп, далайга чейин жүрүп, анан убакыт акырындан дарылап, эми Азем деген атты укса, аңылдаган боштук сыяктуу кайдыгерлик сезилип, ал тургай мындан 1 жылдай мурун анын күйөөсү менен ажырашып, окуусун таштап Орусияга кеткенин укса да кубанган эмес. Ага болгон кандайдыр бир үмүт отун жандыра албаган. Эми минтип Бика деген жүрөгүнүн ээсин таап, көңүлүн кичине ийиткенге жетишип калган кезинде капыстан пайда болуп, айыккан жаратын кайра козгогонсуду. Унутулган сезимдерин эстетти. Эрик экөө аттарын командалаштарынан жетелетип жиберишти да, такси кармап классташтарын Батирине алып жөнөштү. Алар Азем экөөнүн ортосундагы балалык сүйүүнү жатка билишсе да, билмексен боло бара жатышкандарында, жанында кынала отурган Азем дагы ага ыктай түшүп, кулагына ысык деме менен жакындап, «Кечирип койчу мени», деп шыбырады эле. Муну азыр күтпөгөн Кайнар башын ийкегилеп жиберип, анын жүзүнө тигилсе көзүнө жаш айлана түшүптүр. Ошол түнү Кайнарлардын жеңишин майлаган классташтар далайга чейин шаракташа, өткөн окуучулук кездерин эстеше, көңүл черлерин, сагынычтарын жазышты. Алар бир гана Азем менен Кайнардын сүйүүсүн унутуп коюшкансып кепке кошушпады. Балалык досторунун жакшы сөздөрүнө жетине албаган Кайнар бөдөнөнүн сүтүнөн сеп этип көңүлдүү отуруп, Азем өзүнө телмире караганын байкамаксан болду. Ички таарынычы козголуп, аны менен сүйлөшпөөгө аракеттенди. Эртеси Азем менен башка классташтары менен коштошкондой эле коштошуп, ага кайдыгерлигин тастыктагансыды. Бул жолугушуудан кийин Кайнар дагы да өз жан дүйнөсүнө үңүлүп көрүп, Азем аттуу баю балалыктагы сүйүүсүнөн көңүл калууну гана байкап, алгачкы аруу сезимдердин калдыктарын да көрө албады. Ошондон 3-4 күндөй өткөн эле. Кайнар ден сакчылык жумушунда Азимжандыкында отурган болчу. Бейтааныш номер менен бирөө чалып калды. Алса аял затынын «Алло» деген назик үнү жаңырыктап, Кайнар бүшүргөй түшүп, «Ким бул?» деди эле тигил телефонун өчүрө салды. Зеригип отурган Кайнар «Ким болду экен?» деген кызыгуу менен кайра чалса, дароо албай маал катып жатып, жанагы аял затынын үнү «Кечирип кой тынчыңды алганыма», деди кайдыгер гана. «Ким бул?» деди Кайнар кайрадан тааный албай. «Ушунча эстелгис болуп унутулуп турмун, деп шыпшынганда гана Кайнар «Сен Аземсиңби?» деп тааный калды. «Ооба, жөн жай эле чалдым. Кандай иштер? Ден соолуктар жакшыбы?» «Кудайга шүгүр. Өзүңдүкүчү?» «Жакшы. Россияга качан кетесиң?» «Билбейм. А сен Кайнар токтолуп турсуң. Чоңойдук да». «Чоңойбой эле койсок болмок, андан көрө». «Эмне үчүн?» «Баягы бала бойдон кала берсек болмок. Анте албайт экенбиз да. Сен жаны тынбаган тентек бала, мен тыкылдаган тың кыз бойдон. Убакытты токтото албайбыз да». «Ооба, убакыт деген ууру экен, балалыгыбызды, сүйүүбүздү, бүт жакшы күндөрүбүздү уурдап алды». «Карыган кишиче сүйлөдүң го?» «Ооба, 3-4 жылда эле карып кеткенсидим. Мага бирок ошондогудай эле көрүндүң. Өңүм жаш көрүнгөнүм менен көкүрөгүм карып кетти. Ошондой да болобу? Менин көкүрөгүмдү тебелешти, тепсешти, кирдетишти, жан дүйнөмө түкүрүштү. Анан кантип карабайт?
Аземдин үнү чын эле жаш келиндин эмес, турмушка тотугуп калган аялдыкындай кайдыгер жана капалуу чыккандыктан Кайнар эмне дээрин билбей калды. Бир туруп Азем менен сүйлөшүп жатканына ишенбей да кетти. Кечирип кой тынчыңды алганыма. Же табалап жатасыңбы? Мейли антсең деле күнөөлүү эмесминби? Эмнеге табаламак элем? Сен өзүң жолуңду таап кеттиң да. Тапкан жокмун, адашып калдым. Койчу Азем, сеники дагы деле алдыда да. А мен ага ишенбей калдым. Адам ишеним менен жашашы керек. Ооба, адам ишеними жоготкондо өлгүсү келип калат экен. Кой өлүмдү ойлобо. Айдын теңи караңгы, теңи жарык дейт. Дагы деле жакшы адамдарга жолугасың. Мен тааныш эмес адамдардан коркуп калдым. Коркпо, жакшы адамдар көп. Мага сенин бийкең чынын айтсам жаккан жок. Жашы улуу, өңү сүрдүү көрүнөт экен. Ооба, ал менден улуу. Сыртынан мисирейгени менен жан дүйнөсү таза кыз. Кечирип кой катуу тийсе. Баягы дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Сени мендей болуп жаңылбасын дегеним да. Рахмат. Баягы күйөөгө тийип кеткенимде мени аябай сөктүң болушуң керек, каргадың болушуң керек, Андагыны эстегим да келбейт. Менин дагы. Эмне үчүн? Чоң турмушка аттанган күн адамдагы эң жакшы күндөрдүн бири да. Чоң турмушка жаңылыш аттанса делеби? Анда жаңылганыңды билген эмессиң да. Билгем, билсем да аргасыз кеткем. Кайнар, сен бүт чындыкты билбейсиң да. Өз эрки менен үйлөнүү тоюн өткөрүп эле турмушка чыкты дешти го. Мажбурлашкан. Ала качыштыбы? Андан да маскара кылышкан. Зордуктады беле? Ооба. Биринчи мына бул сумуран калган сулуулугума кызыгып артымдан чуркаган, алдаган, жылтыр-мылтырга кызыктырган. Жаш, ишенчээк жаным акырында ийип бара жатып, анан анын ким экенин байкап кача баштаганымда алдап батирине ээрчитип барып зордуктаган. Жөн зордуктабай бир жума бою алып жатып зордуктаган. Анан мен эптеп эжелерим менен байланышып, алар мени таап алышып, дароо эле милицияга арыз жазып, ал соттолуп кетеринде эжелеримдин алдына түшүп, алардын талабы менен эл көзүнө той өткөрүп келин кылып алышкан. Мен байкуш атамдын каарынан, элдин сөзүнөн ана боюма болуп калды го деген коркуумдан улам ага аргасыз турмушка чыккам. Бекер эле кылыпмын. Элге билинбесем дагы, боюма болбосо дагы, атамдын билип калганы аз келгенсип келин болуп ак босогону аттап кирбей жатып, ошентип кайындарыма баркым кетти. Салындык аттын катары мамиле кылышып, көрбөгөн кордуктарды көргөзүштү. Бирөөнүн баласы экен деп аяп коюшпады. Күйөөм эле жакшы болсо, алардын баарын көтөрүп кетет белем. Аным жогорку билимдүү медик болсо да жеткен көржеме кызыл камчы болуп чыкты. Азыр ойлоп көрсөм, алар эптеп эле менден кутулуштун амалын кылышкан окшойт. Акыры чыдабай түйүнчөгүмдү түйдүм да алардыкынан чыгып кеттим. Анткеним менен окуумдан дагы чыгып калган жаным эч кимдикине батпадым. Калың сураган атама кайындарым шерменде болуп тийгенимди айтып коюшкан экен. Ал айылга келбесин дептир. Бир эжемдин күйөөсү жакшы болгону менен үйү тар, батирде турушат. Экинчисинин өз үйү болгону менен жездем начар. Ошентип батпай жүрүп, Орусияга эптеп кеткен элем. Ал жакта кафеде бир жыл бою идиш жууп жүрүп, тапкан акчамды экинчи эжеме салып турчу элем. Алар чыпчыргасын коротпой эле кредитине төгүп жүрө беришиптир. Орусиядан депортация болуп келсем, жок деп алакан жайып отуруп беришти. Кара мүртөз жездем таап беребиз да эми деп кайра мени жаман көрдү. Азыр эми үйдөн жок, же чүйдөн жок дегендей орто жолдо калдым. Азыр каяктасың? Гүлнараныкындамын. Мында деле көпкө турбайм го. Кожойкеси көзүнүн төбөсү менен карап сүйлөнүп жатат. Каяка барайын дейсиң анан? Билбейм, бирок кайнар мага бооруңду оорутпай эле кой. Жакшы ийгиликтерге жетишип жатыпсың. Сен үчүн кубанычтамын. Рахмат. Сен ушунуңдан жазбай аракет кыла бер. Бийкаңдагы сендей жигитти сүрөй турган аял затынан экенин байкадым. Бактылуу болгула. Рахмат. Мен эмне кылышты чечип койдум. Эмне кылмай болдуң? Жакында билесиң, ошол үчүн сага чалып жатам. Айтсаң эми эмне кылмай болдуң? Мен алдыман эки жолду көрүп турам. Экөө тең Кудайга жакпачу жолдор. Бирок менин андан башка айлам жок. Азем, жаман ишке барба, андан көрө сага жардам берейин. Кандай дейсиң? Жок.
кереги жок. Антип баштасаң эле бүттү, элдин ушагына кабылабыз. Алар эч качан сенин жакшы ниетте мага жардам берип жатканыңды түшүнүшпөйт. Андан жаманы Бийкаң экөөңөрдүн мамилеңерди бузуп коюшу мүмкүн. Эл айтса айта беришсин. Бийка деле туура түшүнөт. Андан көрө сен эртең батир изде. Акысын өзүм төлөп берем. Анан бир жумуш таап алсаң, андан аркысы өзүнөн өзү эле оң жагына кете берет. Рахмат, Кайнар, ушинтип койгонуңа. Бирок мен жанагы азгырык оюмдун туткуну болуп калганыма көп болду. Андан баш тартканга алым да жок. Эрким да жетпейт. Азгыргандан азгырып эле бара жатат. Азем, эч качан андай кылба. Ал деген Кудайдын алдындагы чоң күнөө болот. Көчөгө чыгып дене сатканга караганда таза да. Эч кимге зыяны, уяты да жок. Жинди болбо. Андан көрө мени ук, жардам берем. Керек болсо Азем каалайсыңбы? Сага үйлөнөйүн. Кереги жок, мен сага татыксызмын. Бая күнү көзүңдөн баягы сүйүүңдү көрө албадым. Кайдыгер болуп калыпсың мага. Ортобузда сый менен түшүнүшүү болсо сүйүүнүн эмне кереги бар? Сүйбөгөн менен жашоо кандай экенин көрдүм го. Жашооң мени менен болгону менен жүрөгүм башкада болсо кайсыл жакшылык? Андан көрө Азем, бул жаман ойлоруңдан кач. Жашоо жыргал билсең. Сага дагы тагдыр жылмаят. Айдын жарымы караңгы, жарымы жарык. Ушуну билип кой. Өз жаның кыюу, кечирилгис күнөө. Кечирип кой жаным. Жаман оюмду айтып жүрөгүңдү түшүргөнүм үчүн. Жан кыюуга менин эрким жетет дейсиңби? Жетпейт. Бирок экөөбүздүн балалык сүйүүбүздү, сени кирсиз жүрөгү менен сүйгөн тыкылдаган тың кызды эстеп жүр. Бактылуу бол. Азем, жанагы жаман оюңан кайт. Антип ойлоп да койбо. Макулбу? Макул, кош анда. Азем, дегиче болбой телефонун өчүрүп койду. Кайра чалса, Кайнар, коркпой эле кой. Мен жөн эле сүйлөп койдум. Мен үчүн тынчсызданганың үчүн рахмат, деп кайрадан өчүрдү.